Вируска каршы деген аталыштагы 12 секунддук анимациялык кыскача тасма бир аптанын ичинде дүйнө жүзүн айланып чыкты. Анда тизилген ширинке талдары күйүп жатканын көрүүгө болот. Тутанган от токтобостон чынжырча болуп кете берет. Бирок ширинке талдарынын арасынан бирөө катардан чыгып кетет да, чынжырча үзүлүп, жалын андан ары өтө албай калат. Кыскача тасма коронавирустун жайылышын болтурбоо боюнча көптөгөн узун лекциялардан дагы эффективдүү экенин аны көргөндөр моюндарына алышкан. Бул роликти жараткандардын бири Хуан Делкан адамдарга социалдык аралыкты кармоо канчалык маанилүү экенин жеткиргибиз келди дейт. Бизге дарыгерлерден, мектеп мугалимдеринен жана тарбиячылардан көптөгөн ыраазычылыгын билдирген каттар келип жатат. Анткени бул кыска роликтин маанисин кичинекей балдар дагы түшүнөт. Кыскача тасмабызды Жубайым экөөбүз бир аптанын ичинде даярдап чыктык. Жыйынтыгы биз күткөндөн дагы ийгиликтүү болду. Анткени ролик бир күндүн ичинде вирустук видеого айланды. Таланттуу сүрөтчү Жубайлар бул идеясы менен көп адамдардын пандемия тууралуу ойлорун өзгөртүүгө түрткү болдук деп ишенишет.